жайгашкан Аларча көрүстөнүндө Нечен деген кыргыз мамлекетинин ар тараптан гүлдөгөн үгүшүнө салымын кошкон не бир эр азамат, эл кадырына ээ болгон аталарыбыздын, ага эжелерибиздин сөөгү жашырылган. Ошондой адамдардын катарына бүгүнкү берүүбүздүн негизги каарманы Нагима апаны, анын өмүрлүк жары Төрөкул атаны айтсак болот. Атабыздын кайсы жерде коюлганын билбегендиктен энебиздин бейитине кош эстелик орноттук деп балдары Төрөкул атанын сөөгү бул көрүстөмдө болбогондугуна карабай, өздөрүнүн ата-энесинин алдындагы ыйык парызды аткарышып, Нагима апанын эстелиги менен бирдикте коюшкан эле. Төрөкул ата да, Нагима апа да жаштайынан кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн күрөшөлү деген максатты коюшат. Замандын ыгына жараша кубулуп турма саясат менен бийликтин күчү алардын зор максатын иш жүзүнө ашыра койбоду. Beş yaşında maksatının çekesi oylu elikte jayrap kalsa, ekincisi ömrünün akırına çeyin el düşmanının ayalı degen sözdün azabın tartıp, koğumçuluktan korunup, 4 çülpösün korgulup yürü öttü. Biroq Nagima apa bul turmuşundagı oğurçulukka moyun sunbadı. Al, büyösü köyünün aldığa koygon maksatların 4 çülpös arkılуу iş yüzüne aşırууга yol açtı. Sebebi, al ömrünün har bir minut sekundun baldarın mıkta adamlardan bolup ösüp çıgуусуна arnadı. Nagima apanın bul emgegin 4 çülpösü ekeселентип актап, büyösü köyünün ömür boyu el üçün kızmat kılavuz degen maksatlarının ayağına çıkıştı. Nagima apa күлгүндөй курагынан тартып, чиедей 4 чүлпөсү менен нечендеген азаптуу күндөрдү баштан өткөргөнүнө карабай, балдарына туура тарбия, терең билим бере алды. Ушунусу менен Нагима апа дүйнөдөгү нечендеген алп, улуу даанышмандарды тарбиялап өстүргөн үлгүлүү энелердин санын бирге көбөйттү. Бул берүү азыркы замандын оорчулугунан улам балдарына туура тарбия таалим бере албай, туура тарбия бергенге жол таппай кыйналып, азап чегип жүргөн нечендеген энелерге үлгү болоор деген ниеттебиз. Себеби бул заман Нагима апанын заманына караганда барчылыктын, токчулуктун заманы эмеспи. Биз Нагима апаны терең ачып берүү үчүн балдарына, bir tuğanının baldarına kayırılıp mayettешкен элек. Ana улуу данышман адам болбосун, аларды улуулукка, данышмандыкка жеткирүүдө алардын энелеринин ролу зор болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле Нагима апанын сиздин ушундай улуулукка жетишиңизде мондай сиңирген эмгеги, аткарган ролу чоң болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Нагима апа жөнүндө эмнелерди бизге эскерип бере аласыз? Эми апам жөнүндө айта берсем түгөнбөй турган бир өзүнчө бир тарих болуп калды. Анан кийин мына жыл өткөн сайын адам баласы ушул
ойлонот окшойт. Баягы болуп өткөн окуяларды кайра да эскерип, анан ошолорго дагы бир баа берип, ошолорду кандайдыр бир дагы бир териштирип байкап көрөт окшойт. Мына ушундай жагдайды ала турган болсок, албетте бардыгы эле энелер сыяктуу. Эне деген өзү ыйык деп айтышат. Эне жер менен асман менен теңештирет. Жан жаныбардын бардыгы ушул энеден таркалат. Анын бардыгы белгилүү. Бул өзү түбөлүктүн заңы, түбөлүктүн жасалган шарты. Анын менен баарын айтып отурбайм. Мына өз энем дагы башка энелер сыяктуу. Албетте бүт күчүн, бүт ушул эркин, билимин, тилегин дегендей баардыгын ошол биздин мына өзүнүн балдарын тарбиялоого жумшаганы анык чын. Ал өзү боло турган нерсе, ошондой болуш керек. Бирок ар бир эненин, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн тагдыры, өзүнө жараша бир өмүр жолу, турмуш жолу болот эмеспи. Мына ушул жагынан алып караганда, албетте биздин энебиз кыйын жолду басып өттү. номерлүү буйрук менен камоого уруксат берилген. 1938 жылы 4-ноябрда түнкү саат 11:05 өткөндө сот болуп, 25 минутанын ичинде Төрөкулдун тагдыры чечилип, атууга өкүм чыгарылган. Адамдын келечеги ушинтип адилетсиз чечилген.
Süysün sarın ayday saktap çürek Eneden erте kalgan jaş ulakтай Ay elinde permen terip kakşap çürek Hazıran oylap olasızlar, baylık jönünden oylap olasızlar, bilim jönünden oylonsoňar. Şu jaşlap bir okusaňar, institut bitseňer, bir jaşy spesialist bolsaňar, muny oşonda sizler özüňeriň turmuşuňarda alyndagy şu maksatyňarga jetesiňer. Dep oşol nastaýyp etken apabys. Men oýlaýmyn abdan şu çoň akylmandyk. Бұл жағынан бізге пример болған ал сөзсіз зор нәрсе. Шын эле ошондой элге берилген, элдин кызыкчылыгын ойлогон адам болчу. Бирок ушул атабыз жөнүнөн абдан ушул көп ойлонуп жүргөн окшойт апабыз. Şu akırkı katların bardığın şu жазылып kalgan katların şu saktaçılar şu akırkı katı şu 37. yılı dekabrde kelse gerekli. Keyin apam şu neçen jolu amna hökümetke de kayrılgan, NKV'ga da kayrılgan şunday atabız menen bayağı kamalganan keyin переписка maselesi boyunca näçe bizge apama şunday atvetler gelgen, jogaplar sizdin küýöňüz Törekul Aytmatov 10 yılga kesilgen без права переписки degen jogaplar gelgen. 10 yılga. 10 yıl öttü. Hiç kanday kabar bolgon jok. Keyin dagı 10 yıl öttü, hiç kanday kabar jok. Oşol 57. yılı apam oşonda bir bayağı Stalin'in bayağı diktaturası уже jok bolup bayağı or günler ötüp ketkenden keyin şu apamdın Çыңгыстын da bir жазgan bir ötünüç katlarına şunday bir cevap gelgen, şunday sizlerden ataňar apabysga жазgan bir ofitsialny katında sizdin küýöňüz Törekul Aytmatov 38. yılı 5. dekabr günü kaza bolgon jeri belgisiz, oşo kaza bolgon prичинасы da belgisiz dep şunday bir kat gelgen. Apamdın tarbiyaсын, el-jurttun, tugandardın aytkanda jakşylygyn, oşolaryň tarbiyasyny gördükdi. Anan apam özü
аябай мындай жумшак киши эле. Бир киши катуу сөзү чыгарып бир менен урушканын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан баягы 4 балабыз. Эң улусу чынында келди ал. Тогузунду ошо эсимде. Анан Роза экөөбүз аябай эми эптеп басып жүргөн балдарыбыз. Анан апам ошо бизди кандай сөз менен, кандай таасир менен ошол күнгө чейин түшүнбөйм. Бир урушуп же бир каргап жаман сөз айтканын уккан эмеспиз апамдан. Ошол баягы Каргашалуу 37-40 жылдары апам 4 бала менен Москвадан бизди жетелеп атамдын айылына, Шекер айылына алып келгени ошол өзүнчө бир ойлойм чоң эрдик деп. Анан апамдын өзүнүн турмушун баскан турганын азыр эсесем эме деп эсептейм да өзүм. Апам баатыр киши экен. Ошо балдарды эл журтуна жеткизип, туугандарына эме туугандары менен тааныштырып, ошол туугандар, эл журт жана атамдын бир тууган эжелери, инилери, агалары болуп бизди ошол Каргашалуу жылдары эми ачыгын айтканда калкалап калышты да. Бизди ошолордун таасири менен, ошолордун акылы менен, негизин айтканда азыр мен ошону эме кылам да, эстеп. Ошол эрегиге жеткенче ошол туугандардын, эл журттун, өзгөчө апамдын таасиринде жүрдүк, тарбиясында. Апам өзү ушундай токтоо, акылман киши болгон. Анан бир эмеден негизи эме да, апам ушунчалык чыдамкай киши да, ошону эсимде калды. Эң эле мындай негизги эмес чыдамкайлык, акылдуулук. Бир мындай мен кыйналып атам, же болбосо оокаттан абдан кыйын болуп атат. Согуш абагында, согуштан кийин каардуу жылдарда бир ошону эч кимге сыр билгизбей, жамандык айтпай бирөөгө. Ошентип ошол эле эсимде да негизи. Ошо согуш жылдары, согуштан кийинки жылдары ошол эсимде. Өзү биз болсо балдар баягы улгайып, чоңойгондон кийин деле биз жакшылыгын эле көрүп жүрдүк. Акыл айтса ошону угуп, кандайдыр бизге көп деле эслечү эмес, бирок ошол апамдын кандайдыр бир өзгөчөлүгү бар эле. Биз ошол апамдын сөзүнөн чыкчу эмеспиз. Ошону мен деле бир тууганымдар эле, алар деле мени угуп, моментсем кантер экен, апам эмне деп айтар экен, тигинсем мындай жерге барсам эмне болор экен деп, ошентип ошол эсимде да негизи. Өзүбүз деле үй бүлө кургандан кийин, бала чагалуу болгондон кийин дайыма ушул апам кантер эле, мынтер эле деп ошону эле ойлойм да.
пайдалы үйдө болсо кайсылууру жакындайт эле. Эсиз калды деген ушул да. Ой, журт, кайдасыңар? Айланай, кечинде башка көрдүм. Байламакты желдин кармап көргөм. Құдай-ай. Сиздесіз қандай сақылдан, анан қансыз. Ой, ел жұрт, ой, текпен қаралачы. Силерди талаға таштабайбыз, айланайындар. Барыңарды бағып алабыз. Көкөйгө баш кошконго, ал менен бир өмүр сүргөн мезгилдерим жашоомдун эң бактылуу жылдарым болгон эле. Күйөөм эл душманы атканга чейинки турмушумда көп оорчулукту билген эмес элем. Атам Камза чоң соодагер болгон. Ал 13 жашында Казандын жанындагы Мачкара деген кыштактан соодагерлер менен ээрчешип Кыргызстанга келип Караколдо калып калат. Бул жерде бир соодагерге жалданып иштеп, өзү кичинекей дүкөнчө ачканга жетишет. Ошол кезде Алматы калаасында Исқақбай деген ажы болгон. Анын атама тууганчылыкта жайлары бар экен. Ал колунда бардар гана кишиге кыздарын берчү экен. Атам анын менин энем Азиза Бану деген кызына үйлөнөт. Ошентип биздин чоң үй бүлө пайда болуп, 8 баладуу болушат. Апама менин мүнөзүм, өң түсүм жагынан окшошуп кетер элем. Атам колунда бардар киши болгондуктан Асмадан башкабыздын баарына адегенде мусулман, андан соң орус мектебинен билим алдырууга жетишет. Бир туугандарымдын арасынан Сабыр өзүнүн жолун жолдоп, Германиянын Лейпциг шаарынан жогорку коммерциялык окуу жайын бүтүргөн. Андан соң Франциянын борбору Парижге барып, өз кесиби боюнча бир нече айлык курста окуган. Асабыр болсо татар, кыргыз, орус, немец тилдеринде сүйлөй билген. Караколдун борборунда 2 кабат үйүбүз болор эле. Анын 2-чи кабатындагы бир нече бөлмөнү Зайнап, Гүлша, Асма, мен ээлеп турчубуз. Ашариф менен Мухаммад, Сабыр, Абдулла калган бөлмөлөрүндө турушчу. Биздин үйдө айрыкча кыздарга сыйман эле жасалган. Ыр жаттап, ар кандай китептерди окучубуз. Абдулла Тукайдын чыгармаларынын негизинде спектакльдерди койчубуз. Ошентип атам менен апам бизди мыкты, билимдүү адамдардан кылып тарбиялоого көп көңүл бурушкан. Мындан сырткары биздин үйдө Ноорус айттарда мал союлуп, кедейлерге чийки эттен таркатып берүү, ошол эле короонун ичин узун столго түрдүү даамдар толтурулган дасторкон даярдалып, чай берүү салтка айланган. Мындан сырткары атам 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылда бир топ кыргыздарды жашырып сактап калып соогуна калган. Бул кадрдагы көрсөтүлүп жаткан дүкөндөр 1901 жылы Камза Абдулвалиев тарабынан курулган. Андан бери бир кылымга тепе убакыт өтүптүр. Ошол убакыттан бери Камза атанын күчү менен курулган бул дүкөндөр Каракол элине кызмат кылып келүүдө. Биз Камза Абдулвалиевдин небереси Ренат Абдулвалиевке
чоң атасы жана анын ишмерлиги тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп кайрылган элек. Акылда өзүнүн дүкөндөр ача башлайт. Азырга чейин мана Рахия ханым жүрүп, Розалар барып, биз хайран калып турабыз. Караколда сакланган бир чоң үй калган. Ошонун каршысында дүкөнлөрү бар. Чоң атамыз биздин башка Сулейман бай, Ильин бай деген кишилер билен ошол тегерегин салып койгон. Былай карасаң четтен өзүнүн колонналар арчадан кылынган экен. Азырга чейин сакланып калган. Ошолар тиги вакытта жок, темир жол жок, самолет жок дегендей. Аталарыбыз жиналышып, көпеслер барысы. Акча деген жок тиги вакытта. Былай меновый система болгон экен. Мен сага тер бердим, сен мага кант бердиң. Ошону менен аталарыбыз Ташкентке барып, Верныйга барып, Москвага барып, Санкт-Петербургга барып. Эң бир кызыгы биз кайран калдык. Азыр бир көпес маңга сурады. Ай Хамза дейт. Менин кызым жанында күйөөгө чыгат. Ошону каратып, бир жакшы ушуну бир подарка кылып берсең. Кайсы вакытта? Эми колубуздан келгенче январдан февралда той беребиз деп. Болуптур деди. Ошоңор көпес айткан сөзгө бир сөзүндө өздөр турайды. Эч качан алдаган болгон жок. Өзүнүн бир малайларын, извозчикларын арбага отургузуп жиберет Варшавага. Ойламаган жерде тигилер унутуп калган. Бир вакытта келет, тигичи топтур чана менен, арба менен жүрө келет өз вакыты менен. Өзүн бриллианттан, эмнеден жасаган биз азыр билмейбиз энди. Аткарган сөзүн өз вакыты менен кетирди. Теги көпес Ильин мекемесин биз билмейбиз. Бакасына каратып, үстүнө 200% кошкан, расходлаган. Ошонга бек өзүнүн сөзүн турганда, өз сөзү менен унутмай турган. Биз өзүнүн тери фабрикын жасаган, кишесин завод жасаган, ичеклерин жинап туруп, Россияга жиберет экен. Ичек карынларын жиберип, колбасын заводларга жиберет. Андан мануфактура кетирет. Ошол мануфактура кетирген үчүн дүкөн ачкан. Азырда отурат, рентген кабинет болуп калган. 7 дүкөнү болгон Караганда. Булай лаки, алифе деген болгон, строительный материалдары болгон, мануфактура болгон, галантереялары баары Варшавадан келген. Азыркы заманда мен барганда Караколго Варшаванын бир немеси да жок. Ринат ага, чоң атаңыз Хамза Абдуалиев жөнүндө изилдеп жүрүп, бир топ материалдар тапкансыз да. Ошондуктан мен баягы сиздин тапкан баягы тарых материалдарыңыз боюнча дагы айтып өтсөңүз. Мисалы үчүн Канопканын китеби боюнча. Ошо мана Канопка Туркестанский край 12-жылдарда Канопка келип, бул жер жазып чыкты. Эң күчлүү болгонун мана биздин Хамза бай болгон экен. Көпес второй гильдия болгон. Ошонун жинаган малы тиги вакытта, тиги акчага караганда 7200 сомдук малы болгон экен. Үйлөр, недвижимое имущество дегенде барысы болгон. Канопка жазып чыгат. Ошонга каратып көп китаптар чыккан, мана Сибирский торгово-промышленный календарь деген чыгат. Ол тиги кылымда чыккан, экен 3-жылдарда, 15-10 жылдарда чыгат Томскиде. Жыл сайын чыккан календарьлар. Шуңар бар атабыздын, чоң атабыздын жасаган мехнаттары шолко жазылып калды. Төкөйкөбүз 1927 жылы өкмөт менен партиянын жөнөтүүсү боюнча Жалал-Абадка келдик. Төкөй ал жерде Жалал-Абад кантондук комитетинин секретары, мен болсо комсомолдун Жалал-Абад райондук комитетинин катчылыгынын милдетин аткарып турдум. Кийинчерээк Жалал-Абад кантондук аткаруу комитетинин катчылыгынын милдетин аткарып баштадым. Ой, бул жерде мага аялдар менен иштөө абдан оор болду. Аялдардын дээрлик баары сабатсыз болгондуктан аларга жаңы заманды түшүндүрүү азапка турду. Мындан сырткары Төкөйдүн жүргүзүп жаткан жер суу реформасы боюнча түзүлгөн комиссияга мен да кирип 1927 жылы 10 ноябрда Кыргыз АССР борбордук комитетинин Жалал-Абад шаардык жер суу реформасы боюнча экинчи сессиясынын делегаты болуп катышкан элем. Балдарыбыз жаштыгына карабай, Төкөй да, мен да түштүк элине жаңы заманды түшүндүрүүдө күн-түн жаныбызды аябай иштегенбиз. Биз билгенден Розеже ата энеңиз тууралуу көптөгөн эскерме китептерди, китепчелерди ошондой эле
газета журналдарга көптөгөн эскерүүлөрдү жазып жүрөсүз. Көпчүлүк окурмандар бул материалдар тууралуу тааныш. Ошол эскерүүлөрдүн ичинен Нагыйма апага байланышкан өзүңүзгө эң жаккан эпизоддорун айтып өтсөңүз. Мен эми чынында эле атам менен апам жөнүндө эскерүү жазып жүрөм. Сиз айткандай өтө көп эмес, анча-мынча. Өзүм ойлойм келечекте көбүрөөк болот го деп, анткени пландаштырып жүрөм. Ошо бир билгендеримдин баарын эскерип жазып койсом деп. Анан албетте мындай бөлүп деле айтуу кыйын мага атам менен апам жөнүндөгү эскерүүлөрдү. Анткени бири жөнүндө айтсаң, экинчиси ошого байланыштуу, атам жөнүндө айтсаң, апам менен байланыштуу. Бирок баягы атамды көрбөй калып, мен өмүр бою ошо апам менен жашадым. Ошон үчүн апамдын өмүрүндө болгон кандайдыр бир көрүнүштөрдү мен так билем, өзүмдүн эскерүүм. Атам жөнүндө болсо бул уккандарым. Апамдан уктум, эжелеримден уктум. Мына ошолордун баарын баягы эске түшүрүп, эптеп кагазга түшүрүп атам. Эми апам жөнүндө эскерүүлөрдөн мен өзүмдүн мындай оюмда калганы ушу апам атамды аябай көп эскерчү эле. Мен өзүм ойлойм, бир күн өтчү эмес. Ушу атамды эскербеген күнү болчу эмес. Атам жөнүндө айтпаган күнү болчу эмес. Же бир нерсени тамак ичип атса, ушул тамакты Төрөкул жакшы көрчү эле. Же болбосо кандайдыр бир уулдарыба чоңоюп келатканда, мына туура атасына окшоп шашма бу дагы деп чыңгыз айтып калчу эле. Иши кылып кандайдыр бир нерсеге байланыштуу дайыма эскерүү болчу эле атам жөнүндө. Ушул өмүрүнүн аягына чейин ушу Төрөкул деп жүрүп өттү апам. Ошон үчүн болуш керек. Мына мен азыр эсиме түшүп атат, кичинекей кезимде атам түшүмө кирди. Бул эми 44-жылдан 45-жылга кеткен мезгил болуш керек, кыштын күнү болчу. Түшүмдө апам экөөбүз бир кроватьта жатчыбыз. Анан кийин атам ошо түшүмө киргенде мен ошо кыйкырып жибериптирмин. Апам ойготуу эмне болду деди. Анан мен айтып бердим, мен ушундай атамды көрдүм дедим. Эми атамды мен сүрөтүн эле көргөм, өзүм көргөн эмесмин. Бирок ошондо дагы түшүмө кириптир. Биз Жийде деген айылда жашачубуз. Ал өзү кичинекей эле айыл, бир көчөдөн турган айыл. Жайдын күнү чаң эле тизеден келет, ошо чаңды аралап, кечип, чуркап ойнойбуз да. Анан ошо жолдун Жийденин орто ченинде бир чоң арык өтчү эле, кесип өтөт да жолду. Анан ошол арыктын үстүндө мындай бир дөңсө неме көпүрө салынган да, мындай неме болду. Анан ал көпүрөнүн жанына эмне үчүндүр ошол жерге көп ойночубуз. Анткени өйдө жагында ошо суу ала турган жер ошол жер болчу. Сууга келип кыздар менен ошол жерде ойночубуз. Суу сасак деле ошол жерге чуркап барып жата калып арыктан суу иччүбүз. Анан ошол мен түшүмдө да эми көчө жакты карасам, менин атам келатыптыр. Баягы согуштан келаткан кишилерге окшоп солдат формасын кийген, артына рюкзак асынган, бирок жылаңбаш, бай сүрөтүндөгүдөй чачы тармал, жакшынакай, жапжаш сүрөтүндөгүдөй сулуу киши экен. Мен тааныдым. Таанып эле атамды көздөй жүгүрдүм. Анда жүгүрүп баратканда баягы чаң көтөрүлүп эле атамдын жоголуп баштады да. Ата деп баягы жоготуп алат экем деп коркуп жүгүрөм. Анан ошентип көпүрөнүн эң жогорку жерине келгенде атам да ошол жерге келди. Келди дагы мени көтөрүп алып, кучактап, анан кийин өйдө ыргытып кайра тосуп алды. Ошол кезде кыйкырган окшойм. Апам ойготуп жиберди. Анан апама айтып берсем, апам: "Ой, абдан жакшы түш көргөн турбайсыңбы? Атаң сени сагынган окшойт. Сен жөнүндө ойлогон окшойт" дейт. Мен ичимен дайыма ойлочу элем, ушу
meni көрбей kaldı. Кичинекей эlimde 6 aylık кезim. Ошо мени унутуп калды го атам деп ойлочумун. Эмне үчүндүр дайыма коркчумун да, ошо улуу балдарын эстейт, мени болсо унутуп калды го деп. Анан ошон үчүн болуш керек, апама суроо бердим. Кандай дейсиң? Чын эле атам мени ойлойбу же унутуп калдыбы деп. Анан апам айтты, ой кантип унутуп калсын сени барынан көп эстейт, сен кичинекейсиң да деди. Анан мен эмне үчүндүр дайыма коркчу элем да, ошо атам мени унутуп калды го, баягы кичинекей болчумун да, улууларын эскерип эле мени унутат болуш керек деп коркконуман болуш керек. Апа чын эле атам мени эскереби же унутуп калдыбы деп сурасам, апам эскерет сени, кантип сени унутсун, сен эң кичинекейсиң, кенжесисиң, сени аябай жакшы көрөт атаң деди. Уктаандан көрө деди. Анан уктап калдым. Анан эртең менен эрте ойгонуп кетиптирмин. Көзүмдү ачсам, апам кемегенин астында отурган экен, от жагып, ошол сыягы бизге тамак бышырып аткан эртең мененкиге. Үйдүн ичи караңгы. Анан ошо кемегедеги оттун жалын, жарыгы апамдын бетине түшүп аткан экен. Апамдын көзүнөн сала болуп жашагып, бетине түшүп, бетинин этегине куюлуп аткан экен. Бирок ошого дагы ошо бир көзүнүн жашын арчып коюуга же бир этегин жыйнап коюуга да көңүлү келбей, ушунчалык кайгыга батып ыйлап отурган экен. Анан мен ойлодум, эми апа сага түшүмдү айтпай эле койсом болмок экен. Сен кейитип койдум, ыйлабачы деп айтайын деп, анан кайра ойлодум, окшойт, ошо бир бугу чыгыш керек го, ыйлап алыш керек го, ошо кандайдыр бир ушундай бир шарт болду окшойт да. Ошо апама эч ким ошондо бир мындай эч сөз айтпай тургандай шартта отурду да. Ошо бир ошону сездим окшойт, бала болсом дагы баягы өзүнүн кайгысы менен өзү болуп отурган окшойт. Ошол баягы эрте жаздагы турналар деген кинодо да бир эпизод бар. Баягы Султанмураттын апасы эртең менен туруп ыйлап отурат. Үйүндө балдары уктап атат, ал ыйлап отурат. Ошол кинону көргөндө ошол эсиме түштү, ошол эпизод. Сыягы апам ошо эртең менен турганда эстеп, анан кийин көбүнчө ошо неметип жүрсө керек, ыйласа керек. Анан аны бир эле мен эмес, Чыңгыз да байкаган окшойт. Ошон үчүн эрте жаздагы турналарда жазган да ошентип. Мен таң калганым, Жалал Абадта ушул биздин апабыздын атын коюп бир аллея ачышыптыр. Ошону укканда мен таң калдым. Биздин апабыздын ошо эмгеги дагы бааланат турбайбы деп. Анан ошол аллеяга бир барсам деп абдан эңседим. Эңсеп жүрүп, анан кийин ушундай бир жакшы иш болуп калды. Мен Жалал Абад курортуна бир күйүп бараткан путевкага ээ болуп калдым. Ошого анан Жалал Абадка барасың дегенде абдан сүйүнүп Жалал Абадка кеттим. Бардым анан Жалал Абадка. Эми Жалал Абадка мурун деле барып жүргөм. Бирок ар дайым барганда самолеттон түшүп, траптан түшүп келатканда эле ойлочу элем да, жаш кезинде апам менен атам өзүнүн эң жакшы бактылуу мезгилин ушул жерден өткөрдү эле деп бир ыйык жерге баскандай, ушу траптан Жалал Абадтын жерине түшкөндө ушундай бир сезим пайда болчу эле. Бул жолу дагы ошондой болду. Бардым дагы, анан эртеси эле курорттон, баягы курорт өзү бийик жерде эмеспи, анан ошол жерден түштүм, ылдый шаарды көздөй. Анан баягы аллея кайда деп сурасам, айтышты, барып анан аллеяга биринчи жолу өзүм жалгыз бардым.
Murda içimen uygu bolup baratkam kanday boldu eken, kanday ahvalda boldu eken, bir karalbay kaldık eken dep birok Aliyaga girerim menen ele ушундай көңүлүm жайлана түштү. Өзүнөн өзү bir мындай абдан орусча айтканда уютный жерде экен. Тегерегинде үйлөр деле ушунчалык бирине бири жарашып, анан кийин бир кишинин маанайын ача турган, ушундай бир көтөрө турган жакшынакай бир обстановка болот экен ал жерде. Анан Алия неме экен? Мындай өтө узун эмес, бирок кенен, анан дал ортосунан бир газон тегилипти, газон жасалыптыр, ошо газондо гүлдөр гүлдөп турган экен. Гүлдөр туш-туш жагынан бир жакшынакай күмүштүн өңүндөй болгон тиги өңдөгү торчо менен курчалган экен. Анан гүлдөр өздөрү эми ар кандай гүлдөр болот да, мисалы үчүн эле ушундай ачык, өңү ачык, буркурап жыты чыккан, ушундай буркураган бир ароматтуу гүлдөр болот. Андай гүлгө элдин баары көңүл бурат. А бу жердеги гүлдөр болсо, аллеядагы гүлдөр анча ачык эмес, мындай бир агыш, көгүш, ушундай бир кызгылт гүлдөр экен. Анчалык деле баягы буркурап ароматы неме эмес экен, күчтүү эмес экен. Мүмкүн ошол ар бир гүл өз-өзүнчө башка бир жерде жалгыз болуп гүлдөсө аны киши байкамак деле эмес. Бирок бул жерде аллеяда ошо гүлдөр баардыгы чогуу ушундай бир жакшынакай көрүнүш түзөт экен. Ушул бир жылуулук, бир кандайдыр мен өзүм аллеяны апама окшоштуруп жибердим да. Казактын даанышман ойчул акыны Абай Кунанбаевдин арыстан айга чаап мерт болгону менен артында жараткан баласы арыстанды кылбай койбос. Ак шумкар айга чырмалганы менен уясынан учкан балапаны шумкарлык кылбай койбос деген сөзү эске түшөт. Ушул акылман сөздөгүдөй Чыңгыз ага дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучу болуп, өзү менен кошо кыргыз элин дүйнөгө таанытты. Илгиз ага болсо кыргыз улутунун илим билимин өстүрүүдө чоң салымын кошуп, элибиздин белгилүү окумуштуу академиктеринен болду. Люция же энергетик. Азыр неберелерин багып, үйүндө чоң энелик милдетин аткарууда. Роза же Арабаев атындагы университетте физика сабагынан студенттерге сабак берет. Ошондой эле шаардагы 68 мектеп менен тыгыз кызматташып, педагогикалык жогорку окуу жайы менен мектептин ортосундагы байланышты чыңдоого күч жумшоодо. Физика илимдеринин кандидаты. Балдарынын ушундай даражага жетиши Нагима апанын зор эмгеги жана эрдиги катары бааланышы лазым. Алыс жактан ажыратып атаңан, оор жоктур ошондогу кападан, эрбеңдетип 4 баласын жетелеп, эл журтуна аман эсен алып барган, болсо экен дейм кыргызымда көбүрөөк, эрки күчтүү Нагимадай ападан. Түшүшсө деп атасынын изине, жараса деп эл журтунун ишине, кыйналганын, кысталганын билгизбей, кайгы муңун катты дала ичине, таазим кылат кыргыз эли аруак, апакебиз Нагимадай кишиге. Канчалаган не бир асыл адамдар чыккынчы деп эл журтунан куулду, бөгөт болуп оор жылдар турмушка, кайгы муңдар көз жаш менен жуулду.
Төрөп берген кыргызына апабыз Чыңгыз, Илгиз агалардай болду. Ruhsat ber, jimjirtaq. Ruhsat ber, geyvon top turgan can. Al gündөрдү карашка көз менен кектүм сурланган. Кайда жазыксыз өмүрлөр, талоонго учураган, жаш курактар таза, тунуп, кардай кычыраган. Биз мүрзө аштык. Өлгөндөрдүн сөөгүн эмес бир гана, арамдыкты, жырткычтыкты кошаштык. Менин бул пенделигим кыйналат өзүнө кабыл ала албай, ал кездин шерменделигин. Өлгөндөр укпайт сөздү, алар жашайт жердеги шыбыштарда, мезгилде, көз ирмемдерде. Алардын айтылбай калган сөздөрү бүгүн менде үмүттөрү жетпей үзүлгөн. Биздин күндөрдүн актыгынан, тазалыгынан алып бир үзүм мен жашымды сүртүп турам жаткан кулап жүзүмдөн. Жазыксыз кеткен өмүрлөр. Бир мүнөткө мен аларга айланам да уурдалып түн менен чоң таш жака айдалам. Турам мына казылган жардын башында, желкемден окту күтүп, жок менин жалоорчу жашымда, калган муз болуп тоңуп бүтүп, бирок бар мезгилге наалатым, тепселген үчүн адам атым, кордолгон үчүн ар намысым. Урпактарга таштадым үмүтүмдөн бир тамызым, жарым тамызым. Азыр жай чөптөн, жалбырактан аңкыган шыбак келет. Мен Айтматов Төрөкулмун, а мен Жусуп Абдрахман. Болбосокта жат душман, бизди кече биздикилер атышкан. Кайрадагы шыбыштар, а мен алаканга сыйбады. Болсо да дүйнө канча кең. Кайрада шыбыштар, кайрада үндөр, кайгылуу жылдар. Кара кийген күндөр, тарыхта калган, күйүттүү чындык, бүтпөгөн арман. Дүйнө сен мынча неге таш боорсуң, кара мүртөссүң. Буга чейин айтпай катып жаттың го, кайда экенин жазыксыздар мүрзөсүн
кайда экенин жазыксыздар мүрзөсүн. Өмүрлөр ай, күнөөсүз чорт кесилген, жапа чегип келет дүйнө, адамдарда текеберден, кесирден, алардын айыпсыз тарткан жазалары бүгүн эми жаткан окшойт бизди да кошо жазалап. Бирок турмушту жердеги наадандыктан мүмкүн эмес биротоло эле тазалап. Азырынча аларга жок эстелик, бирок болот ал үчүн мезгил өзү жатат бизде тезделип. Сансыз жылдыздарын жайнатып, ар бир түнү асман карайт мелмилдеп, ар бир жылдыз андагы ооба. Алардын эстелиги менмин деп, тынбай айтып турган окшойт кайталап, мындан ары элестерин алардын, тынч уйкусун алардын, жер өзү да кайтарат, күн өзү да кайтарат. Ар биринин арбагын сен эстесиң түбөлүк деп айтылат. Кош канаты менен адам бийлиги менен сүрдү. Ушул сыяктуу кайсы гана адам бийлик башына келбесин, айтканы айткандай, дегени дегендей аткарылып, ал туура саясатпы же туура эмеспи, аны менен эч убакта эсептешпейт. Бул кылымдан кылымга өтүп келе жаткан көрүнүш жана жашоонун заңы ушундай. Бийлик башында тургандардан, анын айланасында жүргөндөр жеп жаткан оокатымдан ажырап калбайын деген ниетте бийлик ээсинин буйругун элге зыянбы же пайдалуубу анысына карабай кыңк дебей аткарат. Бу да жашоонун заңы эмеспи? Бул ааламда карапайым элдин жашоосуна кам көргөн бийлик саналуу гана болуп келген, дагы деле саналуу боло бермекчи. Кайсы гана адам бийликке келбесин, бийлигим менен элди жыргатам дейт эмеспи? Тилекке каршы көпчүлүк бийликке келгендер элдин кулу эмес, бийликтин кулу болуп келе жатпайбы? 1937 жылдагы Сталин башында турган бийлик ээлеринин жүргүзгөн репрессия саясаты эл камын ойлогон канчалаган акылман адамдардын өмүрүн жайран кылды. Учурунда бул репрессия саясаттын туура эместигин сезип билип турушса да, эч ким айта алган эмес. Себеби ал айта турган киши өзү да ажалынан мурун жайран болуп калаарын алдын ала билген. Эгер бул репрессия саясатынан башка эл кызыкчылыгын көздөгөн эң туура саясат жүргөндө, ошондогу кырчындай өмүрүнөн ажырап калган нечендеген аталарыбыз Кыргыз мамлекетин бир кыйла деңгээлде көтөрмөк, аттын гана армандуу дүйнө десе. Бүгүн биз бул берүүдө ошол репрессия саясатынын курмандыгы болгон жогорудагы ырда айтылгандай айыпсыз жаза тарткан күнөөсүз өмүрлөрдүн бири Төрөкул ата жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Төрөкул ата бул жаракчылык дүйнөдө 35 жыл гана өмүр сүрдү. Аз өмүрүн саз жашап өтүп, өзүнүн артына муундан муунга үлгү катары айтылып жүрүлө тургандай из калтырды. Бул акталгандан кийин Төрөкул ата жөнүндөгү жазылган китептерден улам айтылып жаткан пикирлерибиз. Мен Олий ата уездиндеги Күркүрөк олуштугундагы Шекер кыштагында орто дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1917 жылы Орус түзем мектебин бүтүргөн. 1920-1921 жылдары Болуштук ревкомдун Грозный кыштагындагы кедейлер уюмунун секретары болуп иштеген. 1921-24 жылдары Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде окуган. Бул университетти аяктап келген соң ВКПнын Кыргыз обкомунун агитация жана пропаганда бөлүмүнүн
башчысынын орун басары, андан кийин башчысы болуп иштегем. 1925 жылы Коммунистик партиянын катарына өткөм. Ал эми 1926-29 жылдары ВКПнын Каракол Нарын округдук комитетинин Жалал-Абад кантондук комитеттеринде секретар болуп иштегем. 1929 жылы Кыргыз АСРнын өнөр жай соода эл комиссары жана эл чарбасынын борборлоштурулган советинин председатели болуп дайындалгам. 1931-33 жылдары болсо ВКПнын Араван Буура райкомунун биринчи секретары болуп иштегем. 1934-1935 жылдары ВКПнын Кыргыз обкомунун экинчи секретары болуп иштегем. 1936-37 жылдары Москвадагы Кызыл профессура институтунда окугам. 93 жылы академия жана Кыргыз Республикасынын Милдет коомдук академиясы жана биздин Гос архив агентство аркылуу Төрөкул Айтматов жөнүндө бир китеп чыгарганбыз. Ал китеп боюнча ошол баягы архивдик данныйлар менен боюнча баягы мурун жарыяланбаган архивдик документтерди камтыган, андан тышкардагы ошо Төрөкул Айтматовдун кыздары, балдары эскерген китеп чыккан. Ошол китепте бул биринчи республикабыздагы көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий нысандардын жөнүндөгү биринчи китеп болуп чыгып атат ошол китеп. Мына ошол китепте Төрөкул Айтматовдун мен дагы анча-мынча кошумча жазган бир документалдуу бир очергим бар эле. Бул баягы Төрөкул Айтматовдун 1927-28 жылдары түштүктөгү болгон жер суу реформасы боюнча анын ошол жер суу реформасын жүргүзүүдө ал кишинин мындайча айтканда толук ролу ошентип кандай иштер жүргүзгөн жөнүндө жазып кеткен элем. Бул ошо жөнүндө бир эки ооз айтып коеюн. Себеби ал кишинин жер суу реформа боюнча жүргүзүү боюнча анын ролу аябай чоң. Төрөкул Айтматов саясий жана мамлекеттик иш аракетинде 27-28 жылкы жер түштүктөгү жер суу реформасында жүргүзүүдө өтөнчү ал кишинин өмүр байында көп орун алган. Ал кишинин татыктуу эмгеги жемиштүүлүккө, натыйжалуу жана окуяларга эл үчүн камкордукка чык болгон. Ошол мезгилде оор шарттарга карабай, эсептен ушул 27-28 жылдарда оор шарттар болгон. Төрөкул Айтматов эл чарбасын ар түрдүү тармактарын өнүктүрүүгө, уюштурууга, социалдык маданий маселелерди чечүүгө абдан чоң салым киргизген. Ошонун ичинен эң бир негизги нерсе бул жер суу реформасы болуп эсептелет. 27 жылы ноябрде Кыргыз Ассурунда сессия болуп өткөн. Ошол сессияда түштүктө жер суу реформасын өткөрүү боюнча декрет кабыл алган. Декрет кабыл алганда как раз ошол жылдары Төрөкул Айтматов Жалал-Абад кантком партиясынын катчысы болуп иштеп жүргөн. Баягы жер суу реформасы ушу Жалал-Абад кантонунун 5 болушун камтыган жерде өткөрүлсүн деген ошо декрет чыкканда, ошол кантондук жер комиссиясынын төрагасына жетектеп, өзү кантком секретарында болуп, жанагы канткомдун жер суу реформасын жүргүзүү боюнча комиссиянын дагы төрагасы болуп бир убакта иштегенди. Мына ошол жер суу реформасын жүргүзүп аткан кездер баягы партиялык советтик активдин күчү менен жана ошол Төрөкул Айтматовдун уюштуруучулук ролу менен ошол жер суу реформасы жакшы жүргөн. Төрөкул ата аркалаган оор жүгүнө карабай
жубайы Нагыймага жардамдашып, дайыма балдарын тарбиялаганга да көңүл бурган. Бул боюнча Илгиз ага мындай дейт. Как раз балалык кез ошол эсимде, атам дагы ошол кез, ошол күндөр эсимде. Апабыз менен бирге жашап калган күндөр, атабыз менен бирге. Бир жагынан ошол кездер, балалык кездер ушу менин өмүрүмдө эң бир жакшы, эң бир ушундай бир эсте каларлык күндөр экен. Биз кандайдыр бир ушу атабыздын дагы, энебиздин дагы тарбиясын ошол кезде эле ушул сезген экенбиз. Мына ошол кездерде 36-37 жылдарда мен ушу 5-6 жашар бала элем. Ошого карабай, негедир ошол кездерде эле мен окуганды үйрөнүп алып турмун. Ошол кездерде ал эмес, дүйнөдө эмне болуп аткандар, эң негизги окуялар жөнүндө дагы маалымат жөнүндө кабарым бар экен. Күнүгө ошо биздин турган үйүбүздүн жаныбызда киоск бар эле, ошол киосктан барып ушул күнүгө газет сатып алып келчү элем. Апама, атама, өзүм дагы анча-мынча ошол газеталарды окуп калчу элем. Ошол газеталардын аркылуу, радио аркылуу дүйнөдө эмне болуп атканы жөнүндө ошол билип турчу элем. Биздин турган көчөбүз Москвада Воровская көчөсү, улица Воровская, дом 25, комната, квартира 15 болчу. Бул өзү үй азыркы кезде деле турат. Ошол көчөдө театр киноактера деген театрдан алыс эмес, жакын эле жерде. Ошол кезде ошол үйдө, ошол институт Красный профессорда окуп жүргөн слушательдер семьялары менен бирге турушчу экен. Биз дагы ошол бир 2 комнаталуу квартирада атабыз, энебиз менен бирге туруп, ошол жерде жакшы жашадык элек. Атабыз, мен ойлойм, абдан таза адам. Ушул биздин өлкөнүн кызыкчылыгына толугу менен ушул берилген таза адам болсо керек. Эч кандай кылмыштык жагы, эч кандай болбогон адам болсо керек. Эгерде кандайдыр бир кылмыш тиңдемдайы болгон болсо, мен ойлойм, ошол кезде партиядан чыгаргандан кийин эле бир жака бир качып кетсе деле болмок. Бирок ал киши ойлогон баары бир чындык жеңет. Ошондуктан эч кандай шашпай бизди Кыргызстанга поездга салып жиберип, өзү ошол Москвада декабрга чейин өзү жашап атты. Төрөкулдун атасы Айтмат өз заманынын билимдүү, арабча кат тааныган чечен киши болгон. Ал жергиликтүү элдин жардамы менен Олия Ата шаарында медреседе чагатай түрк тилинде азыраак окуп, сабатсыздыгын жоюуга жетишкен. Бирок турмуш шартына байланыштуу окууну таштап кетүүгө аргасыз болот. Анан өз алдынча окуп, ошол мезгилде тектеш тилдерде чыгып турган Казак Алтын Сарын Ыбырайдын эмгеги менен таанышат. Ал Алтын Сарын Ыбырайдын кыргыздарга, казактарга деген орус тилин үйрөтүүнүн баштооч жолдомосун окуп, кыргыз тилинде октолоочу жергиликтүү элдердин балдары үчүн мектеп ачууга аракет кылат. Бирок жергиликтүү бийлик башчылары тарабынан Айтматтын сунушу колдоосуз калат. Ал ошону менен бирге колунан көөрү төгүлгөн жыгач уста болуп, ээр жасоону, комуз домбура чаап жасап күү черткен. Өтүк жана балдардыкынан чоңдордукуна чейинки кийимдерди тиккен.
Бирок колунан 1000 өнөр келсе да, ал кембагал жашаган. Айтмат кембагалдыктан кутулуу үчүн көп аракет кылган. Бирок эч натыйжа чыкпаган соң 1913-14 жылдары Көркүрөө дарыясына бир жагынан турмуш шуму оңоп алайын десе, экинчи жагынан элге керек болоор деген ниетте тегирмен салган. Ушундан улам турмуш тиричилиги жакшырат. Тегирменчи Айтматтын ысмы талас өрөөнүнө бүт турайт. Ал эл арасында чоң кадыр баркка ээ болот. Тилекке каршы көп узабай тегирмени өрттөнүп кетип, айласыз Төрөкулду агасы Биримкулдун баласы Алымкулду ээрчитип алып, Маймактагы темир жол курулушуна жумушчу болуп кирет. Бул 1914-1916 жылдары болгон. Ошентип алар да Маймак станциясынын жанындагы Эшкен тоону курууга катышышкан. Ошол кездеги Олуя Атада Орус түзөм мектеби ачылган. Аны Абжалбек Чолпонкулов деген киши жетектеген. Ал киши Айтматтын усталыгын билип, бул мектепке кол эмгек сабагынан мугалим кылып орноштурат. Ошол жылдары турмуш оордоп, үй бүлөсүн да Олуя Атага көчүрүп келет. Бул мектепке агасы Биримкулдун балдары Алымкул менен Өзүбекти, өзүнүн балдары Төрөкул менен Рыскулбек Гүлайымды киргизет. Ушул фактылар эле Төрөкулдун балалык чагынан билим булагынан сугарыла баштаганынан улам 35 жашка чейинки кыргыз эли үчүн жасаган иштеринин фундаменти жаш чагынан эле куюлгандыгын далилдеп турат. Бул көрүнүш атасы Айтматтын балдарына турмушунда туура жолду тандап бергендигинде турат. Ал эми Айтматтын аялы Сатан кызы Айымкан дагы тың чыгып эл оозунда калган. Ал айылда кадыр барктуу байбичелердин бири болгон. Чыңгыз ага чоң энеси жөнүндө аябагандай жылдыздуу, акылдуу, айыл ичинде кадыр баркы арткан чоң энем. Мен үчүн жомок кенчи, ыр байлыгы, улама сөздүн булагы болгон. Ал кишинин аркасы менен көргөн акындык өнөрлөрү менин балалык чагымдын көөнөрбөс көркү болду деп эскерет. Айтмат менен Айымкан Айымкөл, Төрөкул, Карагыз, Гүлайым, Рыскулбек, Тойчубек деген 6 балалуу болушат. Алар өтө деле бай болбогондуктарына карабай, балдарына тарбия берүү боюнча ооз калынышат. Айрыкча балдарынын ичинен Айымкүл менен Төрөкул кыйын чыгышып, эл арасында ата-энесинин кадыр баркын өстүрүшкөн. Айымкүл атасы Айтматтын жолун жолдоп, абдан чебер тиккич болгон. Төрөкул болсо билими, акылынын жетиктиги жагынан жаштайынан эл арасында оозго алына баштаган. Төрөкул атанын турмушундагы ата-энесинен кийинки эле негизги ролдордун бирин Нагыма апа ойногон. Төрөкул ата менен Нагыма апа 1925 жылдын 3-сентябрында баш кошушат. Нагыма апа Төрөкул ата менен бирдикте чын дилинен социализмдин идеясына ишенип, анын ишенимдүү жан жоопкери болот. Кийин партиялык кызматкер күйөөсүн кайда жиберсе, артынан ошол жака көчүп жүрөт. Кыз бала энеге жакын келет эмеспи? Биз ошону эске алып, Төрөкул ата менен Нагыма апанын кенже кызы Роза эжеге кайрылып, атасы менен энесинин кандайча таанышып, баш кошуп калгандыгы жөнүндө айтып берүүсүн өтүнүп сураган элек. Апам атамды 20 жыл күттү. Мен баарыбыз 20 жыл күттүк. 57 жыл болчу. 37 жылы камалган атам. Анан 20 жыл өткөндө анан бир кагаз келди, кат келди. Ушинтип Төрөкул Айтматов жөнүндө бир сураган экенсиңер. Ага чейин апам да кат жазат, Чыңгыз акем да кат жазат, иши кылып кайда? Тагдыры кандай? Эмне үчүн эчтеке эч кабар жок. 10 жылга кесилди дедиле. Алыгече атабыздан эч кабар жок деп кайра сурап жатканда ошол каттарга жооп келген экен. Айтматов жөнүндөгү кабарды келип баланча күнү баланча жерден келип алып кетсеңер болот деп. Анан кат колубузга тээр замат эле апам айтты, жүр азыр барабыз деп.
Үйde эч ким жок эле ал кезде Чыңгыз акем катуу ооруп ушу төшөктө жаткан. Мени чакырып алып айтты, эми апаңа кошулуп сен бар. Башка барар киши жок. Сен деле чоңоюп калдың, мына 20-га чыгып калдың. Деп анан апам экөөбүз баягы үйдөн чыктык. Анда биз Чоң Арыкта турчубуз, мына Бишкектин жанында, айыл булча кезде. Азыр шаарга кирип калды го. Анда деле ушул 11-автобус жүрчү. 11-автобуска түшүп алып экөөбүз келатабыз. Апам болсо, апам ишенип келатат, атам тирүү экен деп ишенип келатты. Тирүү экен, келген экен, азыр жолугабыз деп. Анан кийин апам айтты, сен эми неме кыл деди. Ошо келатабыз, анан апам эскерип келатат. Ушу тирүү болуш керек. Мүмкүн эми эркек эмеспи? Ушу күнгө чейин жалгыз жүрмөк беле, мүмкүн үй бүлөлүү деле болуп калган чыгар. Балалуу, чакалуу болуп калган чыгар. Мейли, анда деле мейли. Иши кылып эле аман болсо болду. Деп эле ушу апам ушунчалык ишенип келатат да, анан мен өзүм ичимен ойлоп келатам. Эгер атам тирүү болсо, ушуга чейин бир эбин таап бизге бир кабар берет эле го. Ушунча жылдан бери кабар берилбегенден кийин мен ишенбей келаттым тирүү экенине. Анан ойлодум, апам азыр ушунча ишеним менен барып анан колуна кара кагаз тийип калса кантет деп бир алаксытайын дедим да. Анан айттым, апа, кандай кылып тааныштыңар эле экөөңөр? Десем айтты, ой, ал бир эми Кудайдын иши экен го, ошо бир буйругу, Кудайдын буйругу экен деди. Мен өзүм байдын кызы болчумун дейт. Анан мусулманча окудум дейт, анан орусча окудум. Анан бүткөндөн кийин бир окууга өтөйүн дедим дейт. Медучилищеге өтөйүн деп окууга келсем, экзамен берейин деп келсем, документимди албай коюшту дейт. Сен байдын кызы экенсиң, 2 жылча иштеп, совет бийлигине чыны менен берилгендигиңди көрсөт, анан кийин окууга алабыз деди дейт. Анан кийин айла жок, макул деп анан кийин ишке орноштум дейт. Анан эми ал өзү орусча да билет, татарча да билет, кыргызча да билет. Абдан баягы маданияты жогору кыз экенин көрүшкөн окшойт. Анан ошо обком комсомолго жумушка алышыптыр. Анан обком комсомолдо эмне жумуш экенин билбейм, иши кылып бир жумушта иштейт экен да. Анан өзүнүн кабинети бар экен. Эми бул 25-жыл экен. Ошо кезде атам Москвадан университетти бүтүп келип, жана агитация пропаганда бөлүмүндө иштейт экен да. Анан түздөн-түз комсомолдорду жетектейт окшойт. Анан ошо апам айтат, ошо бир кагазды жазып отурат элем, бир убакта эшик шарт ачылып эле бир жакшынакай кара тоору сулуу жигит кирип келди дейт. Кирип келгенде эле мени тогургандай болуп кеттим дейт. Ушунчалык баягы көргөндө эле ошо биринчи баягы орусча айтканда любовь с первого взгляда дейт. Анан атам кирип келип анан учурашып сүйлөшүп, анан андан ары экөө таанышып калып, анан кийин бирин бири сүйүп калып, жакшы көрүп, анан кийин үйлөнүшөт. Ата, Мүрзөн кайсы жерде экенин билбейм деген Чыңгыз аганын Саманчы жолу чыгармасындагы эпиграф катары келтирген бул сөздөрү 1991-жылдын жайында Бишкектин жанындагы Чоң Таш жериндеги репрессияга дуушар болгондордун көмүлгөн орду табылган кезде дагы бир жолу элдин көңүлүн бурду. Көмүлгөн 137 адамдын арасында Төрөкул Айтматовдун да сөөгү табылды. Төрөкул атанын сөөгүнүн табылгандыгын ал жерден чыккан өкүм кагазы далилдеп турат. 137 күнөөсүз кеткен өмүрлөрдүн сөөгүнүн табылып, коомчулукка маалым болушуна ошол 1937-38 жылдардагы жүрөк ыйлаткан окуянын бирден бир күбөсү Бүбүрө Кыдыралиева эжебиз менен Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери подполковник Болот Абдрахмановдун сиңирген эмгеги баа жеткис. Бул эки инсандын иши жазыксыз жазаланган аталарыбыздын алдындагы аткарган пенделик парызы жана
азыркы доордогу чоң эрдиги десек жаңылышпайбыз. Казылып аткан учурда Абдрахманов, Юсуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын ошону менен катар эле Төрөкул атамдагы өкүм кагазы табылыптыр. Ошол өкүм кагаздардын табылышы ошо кандай жолдор менен казып, кандай жолдор менен таптыңыздар да? Ошол боюнча мындай айтып өтсөңүз. Эми негизи биздин комитетте баягы казуу ишин өткөзгөнгө деле тажрыйбалуу адистерибиз жок. Бул баягы өзүбүздүн баштагандан кийин ушул экинин соңуна чыгалык деп, бирок биз тажрыйбалуу археологдорду чакырдык Москалев деген университеттеги. Анан өзүбүз муну казардын астында бир топ материалдарды изилдедик. Белоруссияда Куропатканын казгандарын. Анан ошонун натыйжасында баягы ар бир күрөктү алып чыккан сайын аябай баарын тең карап сөөктөр чыгып, анан ушул 1,5-2 метрге чейин казгандан кийин ошол жерде өзүнчө бир шарт түзүлгөн окшойт. Бизде жана документалдуу видео кассеталардын баары тең сакталды. Ошол жерде байкасаңар кийимдердин фрагменттери чыга баштады, ширеңкелердин, 30-жылкы тыйындардын фрагменттери чыккандан кийин ошондо биз түшүндүк, ошо биз туура бараткан экенбиз, туура багытта бараткан экенбиз деп. Анан баягы тамекинин кагаздары табылганда ошондо биринчи жолу шек санадык. Эгерде ошондойдун кагазы сакталса, мүмкүн башка да документтер сакталышы мүмкүн деп. Анан биз мен айткандай ар бир уч чыккан уч ушу топуракты аябай катуу изилдеп атып, анан ошол биринчи Абдрахманов, Абдрайдын жана сиз айткан документи табылды. Андан кийин Усуп Абдрахмановдуку, анан Төрөкул Айтматовдуку. Вот. Айтматов, Төрөкул. Так, после дела номер 4418 по обвинению Айтматова Төрөкула, преступление по статьей 58, часть 2, все части 2, 4, 7, 8 УК РСФСР. Вот, пожалуйста. И Айтматова Төрөкула мы нашли. Октябрь революциясынан кийин канча бир эл арасында, коом арасында деги эле ушул бүт мынау мурдагы Россия чөйрөсүнө алып караганда көп өзгөрүүлөр болгондо жөн эле мындай эволюциялык жол менен өзгөрүүлөр эмес, революциялык жанагыдай күчкө салып, күч аркылуу, зордук аркылуу болуп аткан өзгөрүүлөр болду. Эми ал ошонуку менен ал өзгөрүүлөр өзүнчө бир улуу кыймыл, улуу процесс болду. Ал процесстен сырткары эч ким калган жок. Же нары, же бери болобу, же ошол айтылган идеологиянын агымына кетеби, же тескери болобу, айтыбар кандай болбосун, ошол болуп аткан өзгөрүштөр жанагыдай ушул кыйынчылык, зордук, зомбулук менен болуп аткан тарих албетте биздин үй бүлөгө да тиешеси болду. Анын атамды айтып отурбайын, а киши ошол коммунисттик кыймыл ошондо аракет кылып дүйнө өзгөртөбүз, дүйнөнүн түп тамырынан өзгөртөбүз деген чоң утопия кеткендердин арасында болду албетте. Анан энем болсо ошол адакы ошол шартта балдарын тарбиялоого туура келди. Мына ошондой учурда апамдын ушу башына абдан чоң мүшкүл түштү. Аябай башка убактарда, башка замандарда ким билет мындай болдубу, болобу. 4 балалуу кези мен ошондо
8-9 yaşar balamın en çoğu. Mına hazır Roza karındaşım oşunu koldağı bir 5-6 aylık bala. Cenabı 37. yıl okuyalar başladık etti. Biz anda Moskvada turgan gezibіз, antkeni atabız oşol cenabı жогорку окуу жайларда ошондо красный профессор деп аталганбы. Айтор ошол коомдук окууда жүргөн кези анан кийин ошол атайын жиберилген ушул жактан Кыргызстандан жиберилген өзүнүн ошондой кесиби боюнча иштеген иши боюнча бир чоң окуу жайы да. Азыр андай эми окуулар жок. Ошол жер жүргөн кезде биз да ошол жанында болдук. Анан ошондон жанагы эмелер башталып калды да. Камоолор, ар кандай жанагыдай процесстер башталып калды эл душмандарына каршы деген. Ошондо мына биздин ушул кыргыз интеллигенциябыз чоң запкы көрдү да. Чоң запкы. Өз ошол анча-мынча билими бар, баш көтөргөн мындай улуттун тагдырын ойлогон, улуттун ушул келечегине күйүп бышып жүргөндөрдүн бардыгын улутчул катарында табышып, ошолор бир-бирден жок кыла баштады. Албетте менин атам да четте калып калган жок. Ошол Москвада жатып түшүнүп билип атты. Өзүнүн кезеккелеринде абдан ушул билгендей болуп жатты окшойт. Эми аны ошондо биз бала кезибиз бизге айтып берген жок, бирок ичинде абдан катуу ушундай бир кейди окшойт. Анан кийин ушул эмнеси болсо да мына жаманчылык келе жатканын сезип бизди алыстатып эптеп ушул эл журттун арасына барса экен, туугандардын арасына барса экен деген ой менен анан кийин ошо апам экөө акылдашып, апам ушу бизди алып кете турган болду. 53 жылдан кийин окулган жаназасы болбосо керек мындай тагдырдын тамашасы. 30дан жаңы ашкан 137 кыран, мезгилден алда турган 137 чыгаан. Эл үчүн эмгектенип, элине болгон уран, адамдык чектен чыккан мыкаачылык зардабынан 53 жыл бир чуңкурда айкашып түнөк кылган. Делгидей эл душманы элине эмне кылган? Өзүнчө жай буйрубай жерине эмне кылган? Буларга жооп таба албай мен эле эмес эл бушайман. Каары күч ал жылдары жазыксыз канчалардын түндүгү түшкөн экен. Эмнеге атылганын билбеген бойдон көптөр өкүттө кеткен экен. Жаткандыр дагы талай, билинбей кайда экени жигиттер эчен. Ал мезгил сенек беле. Тирүүлөй жесир өткөн, балдары жетим өскөн убалы апалардын жетет кимге? Күйүнсө, күйүтү күч, зарланса зардабы күч, ушундай экен дүйнө, бир кем экен дүйнө. Бүркүттөй бүгүлбөгөн аталардын жаткан жери бүгүн мазар, бийликтин бир кездеги айкындап анык жүзүн сес берет ата бейит. Дайынсыз жок болушкан 30 миңдей аталарды эскерет ата бейит.